Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөрү, амансыздарбы? 9 май жеңиш күнүнө арналган турнир кызыктуу жүрүп жатат. Бүгүн 8 майда жогорку лигада өз ордун сактап калуу үчүн Жаштык менен Альянс Алтын командалары оюн өткөрдү. Ошондой эле 1-лиганын жеңүүчүлөрү аныкталды. Алдыда бүгүн орун алган беттештер тууралуу баяндап беребиз. Бүгүн 1-лига жыйынтыкталды. 3-орун үчүн болгон беттеште Нарындын Улар командасы Чүй облусунун Ысык Ата жааты менен кезгилди. Тең атаандаштыкта жүргөн оюнда көп убакыт эсеп ачылбады. Экинчи таймдын 19-мүнөтүндө гана майдан үстүндөгү оюнчулардын ичинен эң тажрыйбалуусу Баку Талайбек уулу улакты тайгазанга таамай ыргыталды. Беттештин бүтөрүнө 5 мүнөт калган учурда Баймырза Асанбек уулу улардын керегине жарап жооптук саламды ыргытты. 60 мүнөткө созулган оюн 0-0 эсебинде жыйынтыкталып, 10 мүнөттүк кошумча тайм дагы ойнотулду. Бирок анда дагы көрөрмандар салым көрө алышкан жок. Ошентип жеңүүчү булиттер сериясында аныкталды. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Анда Ысык Ата 3-2 эсебинде жеңишке жетти. Жеңиштик булитти Бакыт Жолдош уулу аткарып, муну менен Ысык Ата 3-орунду алса, улар 4-орун менен чектелди. Андан кийин жогорку лигада өз группаларында акыркы орунду алган Жаштык менен Алтын Альянс оюн таласында кезгилди. Жеңилгени кийинки турнирде 1-лигада күч сынайт. Ошол себептен эки тарап тең чоң мотивация менен оюнга чыгышты. Экинчи мүнөттө эле Эшмурат Эшмуратов Жаштыкты алдыга алып чыкты. 10-мүнөттө ушул эле Эшмурат командасынын экинчи улагындагы салганга үлгүрдү. Бул учурда Жаштык бир оюнчуга көп ойноп жаткан. Ошол себептен өнөктөштөрү бирден атаандаштарды жаап, Эшмуратка жакшы жол ачып беришти. Экинчи таймдын башында Мурат Жумалиев жекеме-жекеде жеңүүчү болуп, жерден улакты көтөрүп чыгып, Арген Абдуллаевка пас берди. Өз учурунда Арген өз тайгазанынан атаандаштын тайгазанына чейин чоң ылдамдыкта барып, андан кийин коргоочуларды мыкты жазгырып, 3-чү салымды салып кетти. Экинчи бөлүктүн калган убактысында салым салынган жок. 3-чү таймдын башында Жаштык эсеп сандарын 4-0 кылды. Бул жолу Мурат Жумалиев капитан Мукамбет Төрөгелди менен кош колдоп ыргытты. 3-чү таймдын 7-мүнөтүндө Жолдош Назаркуловдун пасынан кийин Арген Абдуллаев оюндагы экинчи салымын салды. Андан кийин Альянстын оюнчусу Нурсултан Райымбек уулу дубль жасап, эсеп сандарын 2-5 кылды. Беттештин калган бөлүгүндө командалар бирден салым салышты. Жыйынтыгында 6-3 эсебинде Жаштык жеңишке жетип, 31 августтагы турнирде жогорку лигадагы өз ордун сактап калды. Ал эми Алтын Альянсты 1-лигадан көрөбүз. Талас облусунун бир командасы жогорку лигадан түшсө, анын ордуна кайрадан эле Таластын командасы барды. 1-лигадагы 1-орун үчүн болгон оюнда өзгөн командасы Талас облусунун Игилик жааты менен кезгилди. Беттештин 4-мүнөтүндө Игиликтин оюнчусу Айдаркан Анарбеков эсеп сандарын ачты. Өзгөн көп күттүрбөстөн эле 4 мүнөттөн соң жооптук салымды салды. Жаныш Абдыразак уулу капитан Жаныбек Каримов менен кош колдоп ыргытуу жасады. 15-мүнөттө Жакшылык Руслан уулу Игиликти кайрадан алдыга алып чыкты. 2 мүнөттөн кийин Бекназар Кулмурза уулу эсеп сандарын теңеди. Биринчи тайм 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Экинчи таймда Игилик 2 салым салды. Улактарды тайгазанга Айдаркан Анарбеков менен Эржан Тургунбаев таамай ыргытышты. 3-чү бөлүктө Игилик дагы 2 салым салды. Алгач команда капитаны Бактияр Жабагиев өзгөчөлөнсө, андан кийин Эржан Тургунбаев дагы бир жолу салым салды. Жыйынтыгында 6-2 Игилик командасы 1-лиганын чемпиону. Игилик командасы жогорку лигада канчалык деңгээлде туруштук бере алат? Ой пикир жазыңыздар.